Бактыбек Калмаматов: кумтөр мамлекетке өткөн жок, бул жон гана саясий шоу. Садыр Жапаров Арыба Чекиткейжи интернет басылмасына маек берип, кумтөр боюнча айтып жатып, Текебаев алжып калган же ичкүдүүлүк кылып жатат деген таризде билдирүү жасап, калп десе Бактыбек Калмаматов айтып чыксын азыр деген. Саясатчы Бактыбек Калмаматов бул айыптоолорго жооп берип, катын ушактын деңгээлинен өйдө болууга чакырып, жалган менен өзүнүн саясатын түздөп кетүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Ошол учурда кумтөрдү бийликтин тоскоолдугу менен ала алган жоксуңар, азыр эмне тоскоолдук кылып жатат деген элге өттү шоу жасап жатасыңар. Эгер президенттин сөзү чын болсо, анда ошол бизди жамандатып жаткан ЛТР менен КТРдин бир жолу документин көрсөтүп коесуңарбы? Адилеттүүлүк үчүн президент өзү Бактыбек Калмаматов 34 депутаттын бири болуп, ошол токтомду колдогон деп айтып койсо болмок да. Жок, өзүнүн маегинде бузуку адамдай көрсөткөнгө аракет кылды, дейт саясатчы. Булак Уа Чекиткейжи. Урматтуу кыргызстандыктар, бизде өлкө боюнча каттоодо турган, аз камсыз болгон, жөлөк пул алып жашаган 110.518 үй бүлө бар. Балким мындан да көп болушу мүмкүн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен энергетика министрлигине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы бир жолу тактап чыгуу боюнча тапшырма берилди. Өкмөт тараптан аларга 1-январдан баштап светтин баасын 0,77 тыйындан 0,50 тыйынга түшүрүп жатабыз. Бул кадам аларга өкмөт тарабынан социалдык жактан жардам берүү болуп саналат. Азыр эми эл арасында сөз болуп жатат, алардын арасына колунда бар байлар деле кирип алышат, коррупция болот деген сыяктуу. Урматтуу министрлер, жергиликтүү бийлик башчылары, эгер чындап эле бай адамдар ушул тизмеге кирип калган далилдер катталса, баарыңар керт башыңар менен жооп бересиңер. Ал эми катталып алгандардын арасында бай адамдар болсо, канча электр энергия колдонсоң, ошону миңдеген эселеп мамлекетке кайтарып бересиңер. Бул жагын көзөмөлдөнгө мамлекеттин күчү жетет. Ар бир үй каттоого алынып, ММКларга жарыяланат. Даректер жарыяланганда кимдин үйү экенин кошуналары аркылуу эле ачыкка чыгып калат. Ушинтип тез эле иретке келтиребиз. Эч кам санабагыла. Садыр Жапаров. КТРКнын дебатына Мадумаров келген жок. Султанбековго катышууга уруксат берилбеди. КТРКнын дебатына Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров келген жок. Ал эми Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго дебатка катышууга уруксат берилбеди. Алып баруучу Алмаз Касмалиев Мадумаров Орусиянын Москва шаарында экендигин белгилеп, партиянын башка мүчөлөрүнүн дебатка катышканга мүмкүнчүлүгү болбой калганын айтты. Ал эми Социал-демократтар партиясынын талапкери Айчурек Камаева дебатка Султанбековдун ордуна келгенин өкүнүч менен баса билдирди. Саналуу мүнөттөр калганда Темирлан Султанбеков катыша албай турганын билдиришти. Чындыгында бул өтө өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндө жумушсуздук, энергокризис жана баалардын кымбатташы менен күрөшүүнүн ордуна жаш саясатчылар менен күрөшүп жаткандыгы мени өкүндүрөт, деди Камаева. Ал эми Касмалиев буга чейин Темирлан Султанбеков талапкерлердин тегерек столуна катышканын эске салып, КТРК дебатты укуктук талаада гана өткөргүсү келерин айтты. Анткени Султанбеков талапкер катары катталган эмес, анын жаш курагы жогорку кеңешке барууга жете элек. Шайлоо мыйзамдарына дебаттарга бир гана катталган талапкерлер катыша алары жазылган. КТРК ашыкча мыйзамды бузуп, өзүнө айыппул салдырып же башка жазаны алгысы келбейт. Ошондуктан укуктук талаада өткөрүлүү деген негизде кайрылганбыз. Бизге жооп келди. Бул жолу БШК Темирлан мырза сиздердин лидер катары дебаттарга келе албастыгын белгиледи, деди ал. 26 ноябрда өтүп жаткан дебатка Мекенчил эл партиясынан Акунбай Кошоев, Багыт партиясынан Самаган Асанов, Легалайз партиясынан Элдар Мадылбеков, Социал-демократтар партиясынан Айчурек Камаева катышып жатат. Бул парламенттик шайлоонун алдындагы акыркы дебат. Булак клуб Чекит Азия. Эксклюзив. Экс-президент Курманбек Бакиев экс-апрель баатыры Кайып шериге жооп берди. Кайып шер экс-президент Курманбек Бакиевке каршы чыккан 2010 жылдын айтылуу баатырларынын бири болгон. Жыйынтыгында апрель баатыры төш белгисин алган. Тилекке каршы көп өтпөй эле убактылуу өкмөттүн жасаган иштерине нааразычылыгын билдирип, төш белгисин таштандыга салган. Акыркы учурларда экс-апрель баатыры апрель окуясындагы чындыктын башын кылтыйтып, Жаңы Ордо гезити аркылуу Курманбек Бакиев тууралуу маек берген эле.
Бүгүн Курманбек Бакиев Кайып-Шерге өзүнүн пикирин билдирди. Төмөндө экс-президент Курманбек Бакиевдин пикирин өзгөртүүсүз окурмандарга жарыя кылабыз. Кайып иним, сенин кайрылууңду окуп чыгып аябай ыраазы болдум. Кыргыз элинде жакшы сөз бар. Адашкандын айбы жок, кечигип барып казыгын тапса деген. Мен сенин ички дүйнөңдөгү бир чындыгыңды жала таралаш айтып, атүгүл өкүнүп жатканыңды толук түшүндүм. 2010-жылы өлкөнүн келечегин өз элинин тагдырын эмес, өздөрүнүн кара баштарынын кызыкчылыгы үчүн бүтүндөй кыргыз элинин башына азап күндөрдү салышкан. Убактылуу өкмөттүн бир топ бузукулары сага окшогон миңдеген адамдардын аң сезимин уулап, карапайым элдин жөнөкөйлүгүнөн пайдаланып, өздөрүнүн жасаган иштерин, кылмыштарын бүтмага оодарышып, элди жалгандарга ишендирип коюшкан. Алар кара ниет пландарын 2009-жылы баштап даярдашып, кандай кылганда Бакиевди эл жек көрүп калат деген жолдорду издешкен. Ошол кезде өлкөнүн экономикасы мен президент болуп шайланган 2005-жылга салыштырмалуу кыйла эле өсүп, элдин жашоосу жакшырып, өлкөгө инвестиция тартылып, анын шарапаты менен мигранттардын агымы токтоп калган болчу. Ошондуктан элге мени бөкөчө көрсөтүү убактылуу өкмөттүн бузукулары үчүн оңой эмес болчу. Алардын бир гана жолу болгон, Ала Тоо аянтында адамдардын каны төгүлсө гана эл Бакиевден жүз үйрүшөт деген. Алардын жылдап даярдаган пландары ишке ашты, мени элге жаманаттуу көрсөтүштү. Сен да ошолорго ишенгендердин бирисиң, сендейлер көп экени да чын. Жана ошол нерсе мени өкүндүрөт. Куру дооматтын, жалган жалаанын курмандыгы болгондон өткөн жийиркеничтүү нерсе жок экенин өзүмдүн жон терим менен сездим. Кайып иним, 10 жылдан бери адашып жүрсөң да акыры көзүң ачылып, акыйкатты аң сезимиң менен сезип, кеч болсо да жашырбай элге айтып чыкканыңа рахмат. Демек, адашып жүргөндөр күн өткөн сайын акыйкатты сүйлөп чыгышы алыс эмес экен. Сенин жеке өзүңө, үй бүлөңө Кудайдан жакшылыктарды каалаймын. Ал эми экөөбүздүн жолугушууга келсек, ачык эле айтайын. Азыркы убакта мен өзүм, үй бүлөм коронавирус деген балейге чалдыгып, бир аз сыркоолоп турган чагыбыз. Кудай буйруса келе жаткан жаңы жылдын январь айларында мен сени иним катары сыйлап Минскиге мейманга чакырам. Жолукканча саламатта бол, деп жазган экс-президент Курманбек Бакиев. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Зеленский мамлекеттик төңкөрүшкө даярданып жаткандар тууралуу айтты. Владимир Зеленский 1 декабрда Украинада мамлекеттик революция пландалып жатканы жөнүндө маалымат алганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Зеленский Украинадагы пландалган мамлекеттик революцияга Ишкер Ахмедовдун катыштыгы бар жана ага бул үчүн миллиарддаган доллар бөлүнгөнүн айтты. Булак Назар Ньюс чекиткейи.